Бул Арктика, Чыгыш Европа овчаркасы. Ал Бишкекте болуп жаткан эл аралык иттердин көргөзмөсүнө катышып жатат. Казакстандан келген овчарка 2021 жана 2022 жылдары 4 өлкөдө өткөн эл аралык көргөзмөлөрдүн чемпиону болгон. Восточноевропейская овчарка, то есть это служебная собака. Бул порода чек арада күзөтүүчү иттер болуп саналат. Булар үйдү да жакшы кайтарышат. Иттердин сулуулук боюнча көргөзмөсүндө Россия, Казакстан, Өзбекстан жана Кыргызстандын 110 породадагы 500дөн ашык иттер катышууда. Бул көргөзмөдө элдердин эң эле көңүлүн алган Newfoundland породадагы Лили аттуу ит. Мунун салмагы болжолу менен 70 килограммды түзөт экен. Ал эми жашы 1,5 экен. Саламатсызбы? Newfoundland — это собака-спасатель, это порода предназначена для спасения людей на воде. Биз Чумен шаарынан унаа менен келдик. Бул иттер сууда чөккөн адамдарды куткарышат. Алар өтө боорукер, адамдарга жакын келишет. Да, это у нас сегодня проходит международная выставка «Созвездие Азия-1». У нас эти выставки проходят 2 раза в год. Весной. Мындай көргөзмө биздин өлкөдө жылына 2 жолу болуп турат. Жазында жана күзүндө. 2024 жылы Кыргызстандагы кинологдордун союзуна 15 жыл болот. Ошондуктан быйыл күзүндө өтө чоң көргөзмөнүн өтүүсү пландалууда. Биздин союз Бельгияда жайгашкан эл аралык уюмга кирди. Эми Кыргызстандын иттери эл аралык деңгээлде сатыла баштады. Которые с удовольствием покупают за границу. Бул көргөзмө 3 күн өтүп, ар бир күнү 500дөн иттер катышат экен. Ал эми катышуучулар мындай чатырларды тигип алыптыр. Өзүңүздөр көргөндөй, эң эле кызыктуусу бизди кызыктырган иттерге кадимкидей жаш баладай эле мамиле кылышып, мындай сүйрөөчү коляскалары дагы бар экен. Көргөзмөгө дагы келген катышуучу бул немис овчаркасы. Атын ким? Дакар кен аты. Мунун салмагы болжол менен 50-60 килограммды түзөт экен. Хорошего уровня, международный ранг в этой выставке. Все соответствует. Конкурстун катышуучуларына талаптар чоң. Алардын сулуулугунан баштап салмагы, ал тургай тиштери менен тырмактарына, жүндөрүнө, кулагына, жүрүм туруна чейин каралат. Бир сөз менен айтканда, иттин ар бири өзүнүн породасына ылайык талаптарга жооп бериши керек. Зинат Бактиярова, Кадыр Султаналиев, Улуттук 1 канал, Замана студиясы.